Кыргызстандагы бардык райондун акимдери ротация болду. Марипов өлкөдө азык-түлүк коопсуздугу камсыздалат. Бишкекте Батирден аял кишинин сөөгү табылды. Таш көмүрдө сел жүрүп турак үйлөрдү каптады. Кыргызстандагы бардык райондун акимдери ротация болду. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыгына ылайык өлкөнүн бардык район башчылары орун алмашты. Айрымдары иштен бошотулду. Президенттин расмий сайтына жарыяланган маалыматка ылайык мындай чечим коррупциялык тобокелдиктерди жоюу, жергиликтүү администрация башчыларынын ишинде бейтараптыкты камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Ага ылайык Өзгөн районунун акими Мурат Раматов Ысык көлдүн Жети Өгүз райондук администрациясынын башчысы болсо, Жети Өгүздүн башчысы Руслан Маматкулов анын ордуна барды. Буга чейин Ат башы районун жетектеп турган Нурбек Сатаров Жалал Абаддын Ала Бука районунун акими болуп тайындалды. Сатаровдун бошогон ордун Эмилбек Абдыкадыров ээледи. Мындай орун которуштуруу бардык райондун акимдеринин ортосунда жүрдү. Быйыл мартта мамлекеттик кадр кызматы район акимдерин мамлекеттик аттестациядан өткөргөн. 3 этаптан турган сынактын биринчи баскычында жетекчилердин ишмердиги иликтенип, экинчи баскычында мыйзамдарды билүүгө жана жеке сапаттар боюнча компьютердик тест, үчүнчү баскычы катары акимдер маектешүү менен өткөрүшкөн. Жыйынтыгында Нарын облусунан 3, Баткенден 5, Жалал Абадтан 7, Ош облусунан 4 жана Ысык көлдөн 2 атка минер ээлеген кызмат ордуна ылайыктуу эмес деп табылган. Кыргызстанда 495 айыл өкмөттүн башын кошкон 44 район бар. Марипов өлкөдө азык-түлүк коопсуздугу камсыздалат. Тийиштүү чаралар кабыл алынууда. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Баткен жана Ош облустарына жумушчу сапарынын жүрүшүндө Кадамжай шаарынын базарына барды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Министрлер кабинети өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн колдон келген күч-аракетти жумшоодо. Бүгүнкү күндө көптөгөн товарларды импорттоодобуз. Бирок биз аны өзгөртүүнү пландаштырып жатабыз. Биз өзүбүз өндүргөн товарлар менен камсыздообуз керек, деди ал. Министрлер кабинетинин башчысы күндө керектелүүчү азык-түлүктөрдүн баасы менен таанышып, базарга келген тургундар менен, андан соң жер тилкесин иштеткен дыйкандар менен пикир алышты. Мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы Кызыл Кыя шаарындагы У Гулматов атындагы номер 9 орто мектепте жүрүп жаткан оңдоо иштери менен таанышты. 2018-жылы объектиде иштер башталып, акча каражатынын өз мөөнөтүндө бөлүнбөгөндүгүнөн улам иштер жыйынтыкталбай калган. Улукбек Марипов социалдык объектилердин курулушуна өзгөчө басым коюлуп жаткандыгын эске алуу менен башталган иштерди ыкчам жана сапаттуу бүткөрүлүшүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Бишкек шаарынын Ленин райондук үй-бүлөлүк бириккен дарыгерлер борборуна Алтынкы Саралбаева директор болуп тайындалды. Бул тууралуу Спутник агенттигине саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. 30 апрелде Башкалаадагы номер 2 дарыгерлер борборунда муздаткыч өчүрүлгөндүктөн улам 994 доза Спутник V вакцинасы жарактан чыккан. Чыгым 840 000 сомду түзгөн. Мындан улам Галбаев жана номер 2 дарыгерлер борборунун директору жумушунан алынган. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Галбаев бүтүндөй Ленин районундагы эмдөө иштерине жооптуу болгону үчүн ээлеген кызматынан бошотулганын билдирген. Бишкекте Батирден аял кишинин сөөгү табылды. Бишкекте Батирден аял кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык Бишкек шаардык куткаруу кызматынын куткаруучулары Токтоналиев көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу турак үйдүн батиринин бекилип калган эшигин ачууга тартылган. Эшикти ачкан кезде батирдин ичинен 97 жаштагы ГМ аттуу аял кишинин сөөгү табылды. Куткаруучулар маркумдун сөөгүн милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Таш көмүрдө сел жүрүп турак үйлөрдү каптады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 23 май күнү саат 00:30 чамасында Таш көмүр шаарында нөшөрлөп жааган жамгырдын натыйжасында сел жүрүп, шаардын Токтогул көчөсүнүн 5 жерине жалпы узундугу 190 метр кум шагыл түшүп, жалпы көлөмү болжол менен 180 метр куб
жол каттамын тосуп калган. Ошондой эле сел суулары Токтогул көчөсүндөгү 17 турак үйдүн короолоруна кирип, алардын ичинен 9 турак үйдүн короосун лай баскан. 3 турак үйдүн ашканасына сел суулары кирген. Короолор тургундардын күчү менен тазаланып жатат.